Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Биздин каналга катталыңыздар жана биздин видеолор жакса лайк басып, жана башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Сиздерден кеп кеңешиңиздерди дайыма күтөбүз. Комментарийге кеп кеңешиңиздерди калтырсаңыздар болот. Бүгүн сиздерге жеткизүүчү маалыматыбыз түш сыры деп айтылмакчы. Анда алдыңкы мүнөттөрдө мен алфавиттик таризде сиздерге түшкө эмне кирсе ошол эмне деп жөндөөлөт, эмне деп чечмеленет, ошону сиздерге баяндап кетем. Албетте жакшы түш жараткандан, жаман түш шайтандан деп айтып, жаман түш көргөн адам сол жагына 3 жолу түкүрүп, жараткандан жаман түштүн жамандыгына сактоосун сурап, эч кимге айтпай, башка жакка оодарылып жатуу керек экенин дагы билип коебуз, ашыкча болбос. Андыктан алдында түш жорууга кезек берсек. Анда биринчи алфавитте А тамгасы баштадык. Ашкабак, ызат, урмат көрүү. Эгерде түшүңүзгө анжир кирсе, бир нерседен бушайман болуп жатсыз. Алиппе, илим, билим, жаңылык, айран, ырыскы, мал. Эгерде төгүлө турган болсо, ал жамандык алып келет дейт. Ак кагаз, албетте, илим, ызат, дөөлөт. Эгер түшүңүздө асаба көрсөңүз, жетекчи, баатыр адам, жашылы, жолго чыгат кез. Асыл таштар, дүнүйө, мүлк, перзент, сулуу аял, арпа. Эгерде арпаны сепсеңиз, байлык алып келет экен, ал эми жесеңиз, оору алып келет дейт. Ачкыч, ачсаңыз, ишиңиз жеңил бүтөт, кайгы мүшкүлдөн да кутуласыз, диниңиз кабыл, денеңиз сак болот. Кээде жакшы бала, кызматтуу болушуңуз да мүмкүн. Табылга табасыз дегенде эле мааниде экен да. Айт күндү эгерде түшүңүздө көрө турган болсоңуз, адамдар жакшы кийинип жүрсө, эл ызаттуу, дини таза болуп, адамдар мүшкүл, түйшүк иштерден кутулат дейт. Б тамгасы, булак. Эгерде булакты түш көрсөңүз, ал булак агып турса, бакыт жана байлык алып келет дейт. Баш. Эгер баштын чоң башты көрө турган болсоңуз, ийгилик ошончолук кадыр барк, кичинеси тескерисинче болот дейт. Бука. Киреше, сарысы, оору, тумо. Бармак. 5 убак намаз окушуңуз керек болот экен, жана ден соолук дейт. Башына баалуу таш такса, падыша болот дейт. Баатыр. Эгер түшүңүзгө баатыр көрсөңүз, ол жолу болот кез. Ийгиликтер сизди коштойт дейт. Бал ары. Аялынан кубанат, жана үй бүлөңүздө киреше болот. Боор. Казына, илим, дос да болот. Бүргө. Оору, тумоо, бучкак дегендей. Эгер түшүңүздө булут көрсөңүз, илим, акыл, кээде падышаны да көрөт кез. Ал эми чагылгандуусу каардуу падышага жолугасыз деген божомолдор бар экен. Эгерде түшүңүзгө бак кирсе, негизинен турмуш, дарактардын түрүнө карата жорулат. Мисалы, жашылы жакшылык, дини тазалык, жүзүм, байлык, ден соолук, карасы түйшүк, курма жыгачы, илимдүү адам, шабдаалы, ызат, урмат жана башка. Балык түш көрсөңүз, майдасы түйшүк дейт. Чоңу 1 же 2 боло турган болсо, бул аял. Чоң көбү буюм терим жана мүлктүү болосуз дейт. Бактек, өмүрдүн белгиси. Барабан же добулбас, жалган кабар. Башка аял түшүнө кирсе, ойлонгонуна жетет дейт. Бадам, оору, оорулуу көрсө айыгат дейт. Бойро көрсө, мал табуу. Буудай, түшүңүздө буудай сепсеңиз, арзанчылык же кыйынчылык менен табылган мал дүйнө дейт. Бычак, бала, өткүр бала жоголсо жаман. Бут, иш, кызмат, туш алса жүрүшпөйт. Буттун тизеси күч кубаттуулук, ылдый тарабы байлык. Бут кийим, малдуу болуу, жыртыгы жаман. Эгерде галыч түшүңүзгө кирсе, ал кызматчы дейт. Билерик тагуу, бойдок болсо тез баш кошушу мүмкүн күтүлөт, кээде түйшүк алып келет дейт. Эгер түшүңүздө бака көрсөңүз, капыстан сизге байлык келет экен. Бейиш, жемишин жесе, кадыр барк, дини тазалык жана окумуштуулук. Эгерде түшүңүздө бит көрсөңүз, сиз тез аран ичинде, тез убакыттын ичинде байсыз деген.
жоромолдо айтышат. Кийинки тамгабыз Г тамгасы. Гаухар, перзент, бактылык, ийгилик. Гүл, пайдасы болбогон эле иш. Дарак гүлдөгөн болсо байлык. Эгерде түшүңүздө дөө көрсөңүз, алымдардан пайдалуу сөз илим аласыз. Дасторкон, байлык, ырыскы, узун өмүр. Дария, урмат, сыйлуу өмүр. Дудук, ыймандуулук. Даам, ширини ширин сөз, ачуусу ачуу сөз. Доңуз, душман. Качса козголоңчу. Кара сантайдын жагымсыз кабары угасыз дейт. Дубал, дөөлөт, кырсык. Деңиз падышаны жеңет. Дары, ден соолук, күнөөсүн өкүнүү менен мойнуна алат. Жылаан, душман. Мусулман адамга капырлар душман болот дейт. Кээ бирөөгө байлыктыр. Жүгөрү, ден соолук, байлык. Жаңгак чагуу, иштеги чатак. Жүзүм, ден соолук, убаракерчиликтен убайым тартуу дейт. Жай мезгили, алыстан келген тууган. Жамгыр, сооп иш, арзанчылык, молчулук. Жыт, жакшысы жагымдуу сөз угуу, жаманы жагымсыз сөз угуу. Жолборс, падышачылыктын белгиси. Көп учурда душман жеңилсең жеңилесиң, качсаң каалаганың аткарылат. Жалаң аяк жүгүрүү, байлык, ийгилик. Жылдыз, жакшы адамдар мартабалуулук, учса эки жүздүү кошоматчу киши. Жөжөлү тоок, умай энеге аш кылсын. Үйдөгү жакшылык. Жара, душмандан келген жардам, байлык. Жууну, кыйынчылыктан, түшүктөн кутулуу. Жүрөк, арам тамак жеши мүмкүн. Жип, аркан, жол агы эң жакшы. Жашыл түс, жакшы ниет, жакшы үмүт. Жашыл тала, динге болгон ишеним. Жигит, жакшылык, бейтаныш душман. Жер, бийлик, күчтүүлүк, тирек. Титиресе падышадан болгон коркунуч. Алдамчылык менен тапкан мал. Жарык, шаттуулук, айкын келечек. Жүк, оору, кыйынчылык, күнөө кылуу. Жеңили, кадыр бар, эркиндүүлүк. Жол, түзү, диндин жакшылыгы, ишеним. Жакут, мыкты бала, сулуу аял, ырахат. Жазды көрсө ырахаттагы же ыраактагы карындашы келет дейт. Самзамдын суусун ичсе, таң каларлык илимдүү болот. Забур, Алла Тааланын буйруган жолун жолдосо, аткарган иши дайыма ийгилик алып келет. Зекет берсе, ооруса шыпа табат, душманы жоголот. Малынан зекет берсе, малына береке кирет. Зире, душмандан келген жакшылык жесеңиз, ар баледен алыс болосуз. Анда урматтуу угармандар, бүгүн сиздерге жеткизүүчү тамгабыз ошол З тамгасынан токтойт. Эмки берүүлөрүбүздө дагы башка тамгаларды дагы улантабыз. Буйруса бул түрмөк дагы уланат деген терең ишеничтебиз. Сиздер да биз менен болуңуздар. Келерки биздин чыгарылыштан көрүшкөнчө тен соолукта болуңуздар.